بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Бардығыңыздарды берекелүү Рамазан айы менен куттуктаймын. Алла субханаху ва тааля туткан орозолорубузду, кылган ибадаттарыбызды, кылган садака дуаларыбызды кабыл кылган болсун. Бүгүнкү сиздер менен кыла турган баяныбыздын темасы Кур'ан жана Кур'андын фазилеттери. Биринчиден, Кур'ан деген эмне? Кур'ан бул Алла субханаху ва таалянын сөзү, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям үчүн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга эмне үммөттү туура жолго баштоо үчүн, үммөттү караңгылыктан жарыкчылыкка алып чыгуу үчүн, үммөткө эмне арам менен адалды, ак караны айырмалатыш үчүн түшүрүлгөн китеп. Алла субханаху ва тааля өзүнүн китеби жөнүндө Кур'анда мындай дейт: Estağfurullah billah. Inna hadal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sadaqallahul azim. Чындыгында бул Кур'ан дейт, эң туура жана туура жолго баштоочу дейт. Алла субханаху ва тааля Кур'ани Каримди түшүрүүдөгү максаттардын бири ушул болчу, үммөттү, адамзатты туура жолго баштоо үчүн. Жалпысынан Кур'ани Карим пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга 23 жылда толук түшүп бүткөн. 30 парадан, 114 сүрөдөн жана 6236 аяттан турат. Алла субханаху ва тааля Кур'андын түшүрүүдөгү максаты тууралуу Исра сүрөсүндө дагы мындай дейт: Estağfurullah billah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Sadaqallahul azim. Биз дейт, Кур'андан шифа, момундар үчүн шифа түшүрөбүз, жана ырайым түшүрөбүз, рахмат түшүрөбүз дейт. Эгерде урматтуу бир туугандар, Алла субханаху ва таалянын ырайымын каалай турган болсок, Кур'анга кайрылгыла деп жатат. Эгерде ооруп кала турган болсок, Кур'анга кайрылгыла, биз Кур'андан шифа түшүрөбүз деп жатат Алла субханаху ва тааля. Аллах таала Кур'андын Раат сүрөсүндө дагы мындай дейт: Estağfurullah billah. Ала би зикриллахи татмаиннул кулуб. Садақаллахул азим. Билип койгула дейт, жүрөктөр Аллах тааланы зикир кылганда гана тынчтык табат дейт. Азыркы учурда канчалык бай болсоң дагы, канчалык бийлик, канчалык атак таңтуу болсоң дагы, Алла субханаху ва тааля жүрөгүңүздөн тынчтыкты, бактылуулукту алып кое турган болсо, урматтуу бир туугандар, ол ошол байлыгыбыздын, ошол бийлик, атак таңктын бир дыйын дагы пайдасы тийбейт. Ошондуктан жүрөктөрүбүз дарылаш үчүн, жараланган жүрөктөрдү дарылаш үчүн Кур'ан окушубуз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде мындай дейт: Мен силерге эки нерсени таштадым дейт. Эгер ушул эки нерсени кармансаңар, силер эч качан туура жолдон адашпайсыңар дейт. Биринчиси бул Кур'ани Карим, Аллах тааланын сөзү. Экинчиси бул менин сүннөтүм деди. Эгер биз ушул Кур'ани Каримге амал кылып, ушул Кур'ани Каримди жашообузга алып келе турган болсок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын сүннөтүн тирилтип жашообузга алып келе турган болсок, эч кандай адашуулардан Аллах таала алыс кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы бир хадисинде мындай дейт: Эң жакшы зикир бул Кур'ан дейт. Эң жакшы зикир бул Кур'ан дейт. Алла субханаху ва тааляны эң жакшы зикир менен зикир кылгыңар келсе, эмне дейт? Кур'ан окугула дейт. Азыркы учурда адамдар Кур'анды ар кандай ниетте окуйт. Бирөөлөр жатташ үчүн окуйт, бирөөлөр кайталоо үчүн окуйт, бирөөлөр тилават кылып бирөөгө багышташ үчүн окуйт, бирөөлөр Кур'ан хатмы кылыш үчүн окуйт. Бирок ошолордун ичинен дейт, Алла субханаху ва тааляны зикир кылуу үчүн атайын өзүнүн убактысын бөлүп окугандар гана эмне дейт? Жүрөктөрү тынчтык табат дейт. Кыскача Кур'ан эмне экендиги тууралуу айтып өттүм. Эми Кур'ан окуучулардын, Кур'ан жаттагандарга кандай сооптор берилет бул дүйнөдө? Ошол тууралуу айта турган болсок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадис айтат:
Хайрукум мен таалламал Кур'ана ва алламаху. Силердин араңардан эң мыктыңар, эң жакшыңар ким десе, бул өзү Кур'анды үйрөнүп, өзгөлөргө үйрөткөндөр дейт. Үммөттүн эң жакшы ким десе, ушул Кур'анды өзүбүз үйрөнүп, өзүбүз амал кылып, не башкаларга үйрөтө турган болсок, ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан жакшы адам, жакшы инсан болот экенбиз. Эгер биз жөн эле Кур'анды окуп, өзүбүз үчүн эле окуп кое турган болсок, же өзүбүзгө эле жаттап кое турган болсок, өзүбүз эле амал кылып жүрө турган болсок, бул хадистегидей пайгамбарыбыз айткандай адам боло албайбыз. Себеби пайгамбарыбыз айтып жатат, өзү үйрөнүп, өзгөлөргө үйрөткөндөр дейт. Өзгөлөргө үйрөткөндөр, өзгөлөрдүн амал кылышына, өзгөлөрдүн Кур'ан жатташына, ошо Кур'ан менен жашоосуна себепчи болгондор эң жакшы адамдар дейт. Дагы бир хадисинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт: ар бир окулунган тамгага Аллах Тааланын китебинен кимде-ким бир тамга окуй турган болсо, ага бир сооп берилет дейт. Ал сооп 10 эсеге көбөйтүлүп жазылат дейт. Мен алиф лам мимди бир аят деп айтпаймын. Себеби алиф башка тамга, лам башка тамга, мим башка тамга. Булардын ар бирине өз-өзүнчө сооптор берилет дейт. Азыркы учурда мына берекелүү Рамазан айында турабыз, сооп айында, Кур'андын айында турабыз. Хадис келет, Рамазан айында кылынган ар бир жакшы амалдар дейт, 70 эседен 700 эсеге чейин көбөйтүлүп жазылат дейт. Кээ бир риwаяттарда 70 000 эсеге чейин көбөйтүлүп жазылат дейт. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, ушул Рамазан айында, ушул Кур'ан айында жакшы амалдарды көбөйтсөк, Кур'ан окусак, көптөгөн хатмаларды бүтүрсөк, Алла субханаху ва тааля биздин сооп дептерибизди толтурат. Эми бул Кур'ан жаттагандардын, Кур'ан окугандардын даражасы тууралуу айта турган болсок, Алла субханаху ва тааля бул кишилердин бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы даражасын бийик кылып коет. Буга кандай далилдей турган болсок, Алла субханаху ва тааля Кур'анды Жебрейил алейхиссалам аркылуу түшүрдү да пайгамбарыбызга. Ошондуктан ошол Кур'андын урматынан болду, Жебрейил алейхиссаламды периштелердин эң улуусу, эң сыйлуусу кылып койду. Ошол Кур'ани Карим пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга түшкөндүгү үчүн пайгамбарлардын эң улуусу, эң сыйлуусу кылып койду Алла субханаху ва тааля. Кур'ани Карим, ошол Кур'ан Алла Тааланын сөзү Рамазан айында түшкөндүгү үчүн Рамазан айды 12 башка 11 айдан артык кылып койду. Ошол Кур'ани Карим Рамазан айында Кадыр кечесинде түшкөндүгү үчүн ошол Кадыр кечени башка жөнөкөй 1000 түндөн артык кылып койду да, урматтуу бир туугандар. Эми биз ошол Кур'ани Каримди өзүбүз жаттап, өзүбүз амал кылып, өзгөлөргө жеткирип, таркатып жүрө турган болсок, Алла субханаху ва тааля биздин даражабызды көтөрүшү шексиз да, урматтуу бир туугандар. Кур'ан окуудан максатыбыз, урматтуу бир туугандар, биринчиден Аллах Тааланын ыраазычылыгы болуш керек. Биринчи орунда Аллах Тааланын ыраазычылыгы коюлуш керек, анан өзүбүз үчүн окушубуз керек, урматтуу бир туугандар. Рия үчүн, эл көрсүн үчүн окуп турган болсок, урматтуу бир туугандар, акыретте азабы өтө күчтүү болот, урматтуу бир туугандар, өтө кыйын болот. Бир алымдан сурашат дейт. Шакирттери сурайт экен: "О устаз, эмнеге сахабалар аз окуйт дагы Кур'анды, бирок көп өзгөрүшкөн" дейт. Эмнеге биз көп окуйбуз дагы биз аз өзгөрөбүз дейт. Анан баягы устаз алым жооп берет экен. Себеби сахабалар Кур'ан окуганда ошого амал кылыш үчүн, ошол менен жашаш үчүн окушкан дейт. А биз кандай окуйбуз? Биз ошол Кур'анды бүтүрүп коюш үчүн, ошол бетти, ошол параны бүтүрүш үчүн окуйбуз дейт. Ошол себептен бизде өзгөрүү азыраак, секинирээк. Себеби бизде ниет ошондой болуп калды. Депте ошол Кур'анды бүтүп койсом, ошол параны, ошол бетти бүтүрүп койсом эле деген. А сахабаларда кандай ниет болгон? Ошол ар бир аятка, ар бир сөзгө амал кылуу деген нерсе болгон. Эми урматтуу бир туугандар, Кур'ан жаттоочулардын ахиреттеги акыбалын айта турган болсок, кыямат күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: ошол бул дүйнөдө Кур'ан жаттап жүргөн, Кур'анга амал кылып жүргөн адамга айтылат: окугун эй хафиз, жана окуган сайын даражаларга бийиктелип көтөрүлө бер дейт. Ошол жерде бул дүйнөдө кандай окуп жүргөн болсоң, ошондой окугун дейт. Ошол адам ошол жерде ошондой окуйт, канчалык көп окуган сайын анын даражасы көтөрүлүп кете берет, бейиштери.
Эгер Кур'ан-ы Каримди биз бул дүйнөдө эл көрсүн үчүн, рия үчүн, булар мени хафиз десин, булар мени кары десин деп жаттай турган болсок, эмне кылат? Кур'ан бизди тозоктун эң түпкүрүнө түшүрө турган нерсе. Ошондуктан Кур'ан-ы Каримди Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн, Аллах Таала үчүн, өзүбүз үчүн, акыретибиз үчүн жаттап, амал кылып жүрө турган нерсе. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы бир хадис айтат: кыямат күнү Кур'ан өз эсине шафаатчы болуп келет дейт. Бул дүйнөдө Кур'анды көп окугула, ал кыямат күнү эмне өз эсине шафаатчы болуп келет дейт. Кур'ан кыямат күнү эки кейипте келет. Бирөөсү ошо жаш жигиттин кейпинде келет, экинчиси эмне жүдөгөн бир адамдын, жүдөгөн бир инсандын түрүндө келет. Неге андай эки кейипте келди десе, ол ошо Кур'ан окуп жүргөн адамдын бул дүйнөдөгү акыбалы. Кур'ан өзүн окуп жүргөн эсине келет дагы: о Аллахым, бул мага амал кылам деп ушундай акыбалга келди, бул мага амал кылам деп күндүздөр орозо тутту, өзүн арамдардан тыйды, көзүн сактады, түндөрү туруп тахажжудтарда намаз окуду, эмне кылды, Кур'ан окуду деп ошол жерде эмне шафаат кылат. Анын шафаат кылуусу эч кандай талашсыз, эч кандай жаңжалсыз түрдө кабыл боло турган. Бир гана ошол Кур'андын шафааты гана эч кандай талашсыз түрдө сөзсүз кабыл болот. Кана эми ошол Кур'анга ошондой амал кылып, ошондой кылып жүрө турган болсок, ошондой кыяматта, ошондой коркунучтуу күндө, ошондой баласы атасынан качкан күндө, энеси кызынан, кызы энесинен, ага инилер бири-биринен качкан күнү, жубайлар бири-биринен качкан күнү, адамдар өздөрүнүн терлерине чөмүлүп, думчугуп жаткан күндөрү, кана ошондой Кур'аныбыз келип бизди ошондой шифаат кыла турган болсо кандай бактылуу болот, Ошол эле Кур'ан-ы Карим өзүнүн окубай жүргөн эсине келет дагы: о Аллахым деп ошол жерде күбөлүк өтөт. Бул менин акымды бербейт эле наркы дүйнөдө, бул мени ачпайт эле, бул мага амал кылбайт эле, бул мени окубайт эле Аллахым, буну тозокко түшүр дейт. Ошол эле учурда Аллах субханаху ва тааля сөзсүз түрдө кабыл кылынат. Бул Кур'ан-ы Каримдин күбөлүк өтүүсү сөзсүз түрдө кабыл кылынып, баягы окубай жүргөн киши тозокко ыргытылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы бир хадис айтат: Кур'ан жаттаган кайсы бир бала Кур'ан жаттаса, ага амал кылса, Кур'анды өзү менен алып жүрө турган болсо, кыямат күнү дейт, ал баланын ата энесине күндүн нурунан да нурдуу болгон тажы кийгизилет дейт. Жибектен токулган кийимдер кийгизилет дейт. Анан баягыл жерде ата энелер өздөрү таң калып сурашат: о Алла, бул биздин эмне кылганыбыз үчүн, кайсыл жакшы амалыбыз үчүн биз мындай сыйлыктарга ээ болуп отурабыз дегенде, Аллах субханаху ва тааля айтат ошол жерде: силер балаңарга Кур'ан жаттатканыңар үчүн, балаңарды Кур'анга амал кылдырганыңар үчүн, балаңарды жаштайынан Кур'ан менен алек кылып Кур'ан жаттатканыңар үчүн ушул сыйлык силерге дейт. Ошол жерде кыямат күнү 3 түрдүү инсан келет дейт. Бириси кары, бириси алым, бириси берешен адам. Алар келип Аллах субханаху ва тааля эмне дейт? Алардан сурайт: сен эмне амал кылдың, сен эмне кылдың десе, баягы жерде алым айтат экен: о Аллахым, мен сенин ыраазычылыгың үчүн илим алып, сен үчүн илим алып, сенин ыраазычылыгың үчүн адамдарга таркаттым, элдерге таркаттым, илим алып, илим таркаттым дейт. Аллах субханаху ва тааля ошол жерде эмне дейт? Жок дейт. Сен аны мен үчүн кылган жоксуң. Сен аны мени элдер алым деп айтсын деп, рия үчүн илим алгансың, рия үчүн илим таркаткансың дейт дагы. Ошол жерден ошондой илимдүү, алымды эмне кылат? Тозоктун түпкүрүнө ыргытылат. Экинчиси бул кары адам, Кур'ан жаттаган адам. Сен эмне кылдың дегенде, кары айтат: о Аллахым, мен сенин ыраазычылыгың үчүн Кур'ан жаттадым, сенин ыраазычылыгың үчүн Кур'анга амал кылдым, сенин ыраазычылыгың үчүн Кур'анды таркаттым дейт. Анан Аллах субханаху ва тааля: жок, сен жалган айтып жатасың, эки жүзүлүк кылып жатасың, сен себеби мен үчүн жаттаган эмессиң сен Кур'анды. Сен Кур'анды адамдар мени кары деп айтсын үчүн, рия үчүн жаттагансың дейт дагы. Ал дагы тозоктун түпкүрүнө ыргытылат. Үчүнчүсү берешен адам.
бул берешен адам сен эмне амал кылып келдиң дегенде айтат: о Аллахым, мен сенин ыраазычылыгың үчүн садака бердим, мен сенин ыраазычылыгың үчүн эмне зекет бердим, сенин ыраазычылыгың үчүн эмне медреселерди салдым, мечиттерди салдым, ушундай жакшы иштерди кылдым дейт. Ана Аллах Таала айтат: жок, сен алардын баардыгын мен үчүн кылган жоксуң. Сен аны элдер мени бай деп айтсын үчүн, элдер мени берешен деп айтсын үчүн, жоомарт деп айтсын үчүн, рия үчүн кылгансың ушул нерсенин баарын дейт. Дагы дейт, ал адамды дагы тозоктун түпкүрүнө ыргытылат. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, Кур'ан же бизди бейиштин эң бийик даражаларына алып чыгат, же эмне кылат экен? Тозоктун эң түпкүрүнө ыргытылат экен. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, Кур'анды жаттай турган болсок, Кур'анга амал кыла турган болсок, эмне Аллахтын ыраазычылыгы үчүн биринчи ниетибиз Аллах ыраазычылыгы үчүн, экинчиден өзүбүз үчүн кылайлы урматтуу бир туугандар. Риядан, эл көрсүндөн алыс болойлу урматтуу бир туугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: Кур'анды алдына кое турган болсо, Кур'анды дайыма өзү менен алып жүрө турган болсо, ага амал кыла турган болсо, Кур'анды окуп жүрө турган болсо, эмне дейт? Ал кыямат күнү Аллах субханаху ва тааля андай адамдарды эмне өзү башка жака алып, кыямат күнү ошондой сурак болуп атканда, ошондой тополоң, ошондой коркунучтуу күндө эмне дейт? Ал ошол Кур'анга амал кылып жүргөн адамдар, Кур'ан окуп жүргөн адамдар эмне дейт? Бийик дөңсөлөрдө, узун жайылган дасторкондордо отурат дейт. Олар ошол кыямат күнү эмне сурак бүткүч ошол жерде аштын көлөкөсүндө отурат дейт да. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, мына берекелүү Рамазан айында турабыз, сооп айында, эмне Кур'андын айында турабыз. Биздин эң көбөйтө турган нерсебиз эмне? Бул ошол сооп иштерди көбөйтүп, күнөө иштерди азайта турган айда турабыз. Кур'анды көбүрөөк окуйлу, Кур'анды көбүрөөк хатмы кылайлы. Бул Рамазан айы, Кур'андын айы. Ар бир тамгага 10дон сооп берилип жатса, азыркы Рамазан айында 700 000, 70 000 эсеге чейин көбөйтүлүп бериле турган айда турабыз, урматтуу бир туугандар. Аллах субханаху ва тааля баардыгыбызды Кур'анга туура амал кылууну, Кур'анды туура жаттоону, Кур'анды жана туура жеткирүүчүлөрдөн кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh.